көчөгө көчүп келгенбиз. Бирок кичине жылы касып калды көчө. Башында муздак болуп кичине үшүп чыктык. Ошо анан балдарым менен бияка жатам. Үчөөбүз, төртөөбүз. Квартира таппай койдум, бул жерден так чыкпай койду. Анан палатка бул кошунадан сурап келип, палаткада жашадык балдарым менен. Квартира издеп ак жолго чыктык. Ошол жакта жашап атканбыз, анан көчөгө келдик. Эме квартирамдын немеси убагы бүтүп калып анан бияка аякка төлөгүчө бияктыкын төлөйүн деп бияка дагы ошо 2000 төлөйм, а квартирама 3000 төлөчүмүн. Багыман папашам бар болчу, ал ошо мен 5-класс окуп атканда каза болуп калган. Ошондон бери мага өзү жалгыз чоңойтты бизди. Былтыр кечкүстө фундамент куюлган. Быйыл азыр жазды күтүп атабыз. Жаз чыгар менен Кудай буйруса стеналар тургузулуп, быйыл 2017 Кудай буйруса жаңы жылды ичинен тоссок деген чоң ниет үмүттөрдү коюп атабыз. Менин кыялданганым эми Кудай буйруса бул үйүм бүтүп калса деп тилек кылып атам. Ошо балдарымды ыймандуу, акыл эстүү тапшырып, ушуларды да окутуп, ушуларды дагы чоң окуу жайлардын бир кесиби болсо дейм. Ак өргөңөр куттуу болсун. Босогоңор бек болуп, чаңгарагыңар бийик болсун. Бакчаңар алма, өркө толсун. Канча бут кирсе, ошончо кут кирсин. Ак өргөбүз кут болсун деп, баарыбыз бата кылып коелу. Маке Айжамал эжебиздин уулуна кайрымдуу бол. Коомдук кайрымдуулук фонду ак өргөсүнүн ачыкчын тапшырып жатат. Дүркүрөтө бир кол чаап коелучу. Ак өргөмүз кут болсун. Ушул үйдө дайым тойлор болуп турсун. Ушинтип бапырап, жалпы сиздин кубанычыңызга ортоктош болгон меймандар болуп турсун. Бияк жагыбыз эме тиги кухня болот. Бияк жагыбыз кийин Кудай буйруса душ болуп бөлүнөт. Бул жерибиз бияк кальдор. Бул үйүбүз конок үй. Конок тосчу үйүбүз аңырап чоң салынды. Кайрымдуулук фонддун жетекчилери жааматтары Азамат Баяматов байкебиз ошо 2,5 айдын ичинде тургузуп берди. Биягыбыз эме детский балдар жатчу комнат. Ошо ар бирибизге ар бирден комнат эме кылып берди, куруп. Бул комната менин комнатам, сенин комнатаң деп, тиги детский комната, кухням, душум, конок үйүм өзүнчө бар, өзүнчө. Өзүм атым жөнүм Мамырова Айжамал Желеңбаевна. Өзүм Көлдөн болом. Дархан айылы, Жетегиз району Дархан айылында чоңойдум. Ошо анан эмеде музыкальный училищеде окучумун, 3-курста окусам, жолдошум ала качып кетти. Анан жолдошум 9 жыл жашадык. 9 жыл жашагандан кийин ал кайтыш болуп калды. Анан кайтыш болуп калып ошо сен жашсың, бул үйгө турган болбойт деп айтып коюшту эжелерим, кайнэжелерим. Анан мейлиң деп ызы-чуу деле салган жокмун, ошо боюнча эле өз сыйым менен чыгып кеттим. Анан чыгып, анан буяка бул Бишкекке келгеним себеби мени алып келген бул Рабия Асаналиева деген эжекебиз бар болчу, намаз окуган. Ошол эжебиз алып келип, ошол эжебиз бир жылча карап жардам беришип жүрүштү. Анан бир жылдан кийин ал эжеден бөлүнүп өзүнчө жашап атсам, башында тиги эжебиз карап жүргөндө, Рабия Асаналиева эжебиз карап жүргөндө этажда жашап аттык. Алар жакшы, жылуу эме кылып, продуктыларын баарын алып келип эме кылып берип атышкан. Анан ал эжеден бөлүнгөндөн кийин ар кандай акча тыйыным кичине болуп калды. Алар төлөп берип турчу да квартирамды. Өзүнө чыккандан кийин кичине кысталып, арзан үйгө көчүп, муздак болуп кышкысын, же свет өчүп калып, ушундай болуп атты. Анан аягында квартиранттарда 3 балам менен батырбай айткандан бүтө элек тамга чыгып алганбыз. Жаңы ошо эметилип аткан там экен да, бүтө элек шыбак, кара шыбак. Ошондо жашалып келдик. Азыр эми Аллах таалам андан 2 эсе берип, заңгыраган үйгө түшүп келдик. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турган бул үйдү дагы жер тилкесин бирөө бекер берген. Кыргыз жараны бекер берип эле, анан ошодон
мына Кудай буйрса бүгүнкү күнү иш жүрүп, фундаменттен баштап ушу бүткөнгө чейин мен айтышым керек, ошол карапайым элдин эле ичинен чыккан намыстуу кыргыз деген, жүрөгү кыргыз деп соккон мекендештердин колдоосу менен мына азыр Казакстанда иштеп аткан мекендештерибизден кайрылып, мына проводту ал элек болсоңор албагыла, мен салып жиберейин провод деп ал жактан өздөрү колдоп, кирпичин бирөөлөр беришти. Газоблок менен турду бул жерчи. Газоблок. Ошол себептен бул тездик менен заманбап кирпич менен тургузулду. Ошол себептен мына өзүңүздөр көргөндөй заманбап үй тургузулду. Бул үй 2,5 ай, 3 ай аралыгында бүткөрүлдү, Кудай буйрса. Бул жерде мына акчанын суммасы бизде белгисиз эмнеге дегенде бизде азыр мынакей КамАЗ айдаган, ушундай унаа айдаган, мисалы экскаватор, трактор айдаган бир мекендештерибиз келип өздөрүнүн салымын кошуп коебуз деп бекер келип топурагын түшүрүп берип, бирөөсү келип цементин алып келип берип, бирөө кирпичин алып келип берип, биз ортодо көпүрөбүз, биз силердин берген аманатка кыянат кылбайбыз деп демилген алып чыккан, ошого демөөрчүлүк кылган эл колдогондуктан биз ценасын биле албайбыз да. Ошол себептен канча кеткенин айнегин бекер алып келип салып беришти. Бүгүнкү күнү биздин өлкөбүз боюнча жалпы биздин министрликтен алган төлөмдөрдүн адамдардын саны 400 миңден ашык. Анын ичинен так айтып кетсек 84 миңден ашык жакыр үй бүлөлөрүбүз. Анын ичинде 270 миңден ашык балдар бар ошол үй бүлөлөрдүн ичинде. Аларга бүгүнкү күнү биздин өлкөбүздүн атынан, биздин өкмөтүбүздүн атынан жөлөк пул төлөнөт. Ар бир баланын башына 810 сомдон. Эми кагылайын ай жамал ой, артыңда турган балдарың, булар сенин тоолоруң жана тирегиң, элге чаччуң илебин, кыргыздын уулу болушсун, булардын ыймандуу кылгын жүрөгүн, жана кепка кийген уулуң, кенен бала болсо экен, ак калпак кыргыз калкына белем бала болсо экен. Умарлана мансайын, умар